Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Бизди көрүп жаткан болсоңуз, азыр биз бийди кантип үйрөнүү керек деген суроону узатып, жооп алганга аракет жасайбыз. Ооба, биздин коногубузда элдик үлгүлүү Береке би ансамблі жана анын жетекчиси маданияттын мыкты кызматкери Айнура. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Саламатсыңарбы? Кутман таңыңыздар менен. Бирге болсун. Акыркы эле мындай бүгүнкү темабыз жаңы жылга даярдык. Биз жумуш тууралуу сүйлөшпөй келиңиз, ушул кантип айымбыз, айымдын түйшүгү көп. Сиз жумушта иштесеңиз, ал эми үйдө дагы иштейбиз. Кантип жаңы жылды тососуз жылда эле? Эми негизи жаңы жыл бул мындай үй бүлөлүк майрам деп эсептейм да менчи. Анан мен жаңы жылды бир гана үй бүлө менен тосгонго аракет жасайм да. Ар дайым. Бирок ошо кээде жумушка байланыштуу үйгө жетпей калган күндөр да болгон да. Айтсаңыз, ошол үйгө жетпей калдым деп айтпадыңызбы? Саат 12 болду. Бизде көбүнчө чыгармачыл инсандардын выступленияларыбыз, корпоратив, ушундай эле жаңы жылдык мероприятиялар көп болот. Көчөдө калып калган учур болду эле 12-де. Ооба, андай учур да болгон. Азыр эстесем мындай күлкүм келет да. Бирок ошол убакта мындай күлкүлүү болгон эмес да. Анткени мен кыздарымды бий бүткөндөн кийин негизи үйүнө чейин ата энесинин колуна барып жеткизип берем да. Анан Көшөккө жаткырып бетинен өп. Эми андай өппөсөм дагы негизи үйүнө чейин жеткизип берем да. Анан ар бир кызды үйүнө жеткизиш кыйыныраак болуп калат. Анткени 4-5 жыл арга жакта жашаса, жеткизиш кыйыныраак болуп калат да. Бир жолу биз көп мындай кечке чейин выступление алып алганбыз да. Саат 11-ге чейин, 11:30-га чейин билип, анан аз эле убакыт калган, анан машинабыз, өзүбүздүн машинабыз деген ошол күнү деген сынып калып, жок болуп калып, анан таксиге отуруш туура келип калган да. Анан такси чакырып, таксист деген аябай жай айдаган таксист экен. Кыздарым аны жеткизип, анан өзүм үйүмө 15 мүнөт калганда чыккам да. Анан жетпей калгам да, анан таксист менен тоскон турбайсызбы? Ошол күнү таксист экөөбүз тосуп калганбыз да. Ал эми жылыңыз ошол мырзаны таксистти көрүп эле өтсөңүз керек. Жылды кантип өткөзсөң ошондой өтөт деп калышат го. Жыл бою таксистер менен өтөт деп калышат, бирок таксиде көп жүрүп калдым ошол жылы. Сынып калган машинаңыз эмне болду? Сынып калган машинаңыз. Жаңы жылдан кийин Кандайынан сынды? Ортосунан сындыбы же узунунан? Жок, кандай деле сынга эмес, бир гана эмес. Бузулуп калды. Кичинекей эле бузулуп калган да. Стартеры бузулуп калган турбайбы? Ооба, эми укмуш, ал нерсени каяктан билебиз биз. Бир суроо кылалычы сизге. 15 мүнөт калды, жетишпей калдыңыз. Баягы Анвар деген таксист менен салюттарды аттыңар, багажнигинде салют бар экен да. Мен өзүмдүн оюман улантып атам да. Анан үйгө канчада бардыңыз? Үйдөгү эмне дешти? 12-ден 15 мүнөт өткөндөн кийин барып калдым да. Жолдошуңуз эмне деди? Ошол бизге кызык. Таксист жолдош болчу да. Жок. Жок, андай эмес да. Жок, жолдошум жок да. Аябай өзгөчө адам айтасыз. Абдан жыргап айтты. Номериңизди да айта кетиңиз да. Ооба, өзгөчө айтты. Мындай жылмайып, аябай кубанып айтты. Балким ушул 2018-жыл тойго бараттырбыз, Балким. Жүрөрбөй көөгө тийбейсизби? Балким ушул жылы. Балким ушул жылы көрөбүз. Жакшы экен. Ал эми бийчи кыздар канча жаштан, эң кичинекей кыздарыңыз канча жашта жана эң улуу кыздар канча жашта? Береке би ансамблинде азыр 3 жаштан 30-га чейин деп айтса болот да. Эң улуулары 30-га чейин бар. Анткени кичинекейден баштап билеп жүргөн кыздар турмушка чыга элек чыккандан кийин дагы билеп жүргөн кыздарыбыз бар да. Бирок 3 жаштан баштап кабыл ала беребиз да. Негизи айтып кетчү нерсе, Береке бий тобу бул качанкы Береке тобу. Канча бийчилер алмашты, бирок ушул бийчилер ар дайым жаныбызда. Кайсы ырчынын артынан көрсөңүздөр керек, бүт эле ырчынын артында подтанцовка, бул Береке бий тобу. Туурабы? Ырчылар менен тил табышып, ар дайым ушу подтанцовка коюп берген оңойбу? Негизи биз ырчылар бир аз мындай айтканда жоопкерчилигибиз жок да. Бир күн калганда бий коюп бериңиз деп калабыз да. Эми ар кандай болот да. Мисалы, мамлекеттик мааракелер деле алдын ала айтышы мүмкүн. Же болбосо ар кандай бир ситуация болуп калат. Мисалы, ошол номер керек жок болуп, башка номер болуп, 5 мүнөт калганда айтылып калышы мүмкүн да. Андай болбой калды, мындай болуп калды. Ар кандай форс-мажорный ситуацияга даяр болушубуз керек да, негизичи. Биз өзүбүз ушуга мындай
жолубузду тандап ошолго биз баргандан кийин ар дайым ушундай ситуацияга даяр болуп мындай профессионал болуш керек да. Ал эми сизден чыгып өзү бий топ ачкан кыздарды бир топ билебиз. Алар менен кандай мамиледесиз? Ошол нерсеге өзүңүз уруксат бересизби же сиз менен атаандашкан сиздин бийчилериңиз барбы? Жок, эми негизи мен мындайтып айтам да кыздаргачы, эгерде силерден эч кандай бир толк чыкпаса, анда мен жаман мугалиммин деп эсептейм да. Эгерде мен кыздарым менин жолумду улантып, мындай мугалим чыгып атса, өзүнүн группасын ачканга ошондой күчү жетсе, анда мен деле бир жакшы нерсеге үйрөтүп турбаймын деп ойлойм да. Анан эч кандай атаандаш болбош керек. Анткени мугалим өзүнүн мисалы ал кандай кайсы жерде болбосун, ал менде билеп кеткен деп элдин баары дайым айтышат, билишет. Эмне болуп кандай болсо дагы менин атымды чыгарып, менин жолумду улап келатышат да. Анан негизи атаандашы бул күлкүлүү нерсе да. Кантип мисалы өзүңдүн кызыңдай, сиңдиңдей болуп калса, өзүңдүн сиңдиңе, кызыңа кантип атаандашасың? Наоборот, аны эң мыкты болсун деп сени мынтип үйрөтөсүң да. Наоборот, өзүңдүн кеңешиңди берип, демек ушундай болгон окшойт. Сизге атаандашкандар болгон окшойт. Жок, атаандашы болгон эмес деп эсептейм да. Негизи кимден билим алсаң, ошонун жолун улап, ошондой болгонго аракет жасайсың да. Анан алар эгерде мага окшош кусу келип, мен жолумду улап жатса, мен үчүн бул абдан мындай бакыт десем болот да. Наоборот, мен үчүн ал бакыт да. Азамат, сиз ийгиликтерди жаратып атасыз да азыркы күндөчү, бирок башында эмне болду эле? Мисалы сиз отурдуңуз, жардин кофесин ичип аттыңыз да, анан бий топ кылыш керек дедиңиз. Жок, мен өзүм негизи 3 жашымдан бери билеп келем. Өзүм ар кайсы бир бий коллективдерде чоңоюп өскөм, эң мыкты мугалимдерден билим алып келгем жана ушул убакка чейин өзүмдүн каражатымды аябастан башка мамлекеттерге барып мыкты бийчилерден билим алып турам да. Анан мен мени бул нерсеге жашоо алып келди десем болот да. Мен эч кандай мындай бий коллектив түзөм же ушундай ушундай жол менен иштейм деп ойлогон эмесмин да. Бул бир гана менин хоббим болчу. Анан негизи космонавт болом деп ойлоп жүргөн. Жок, негизи мындай политика жаатына кетсем деп ойлочумун кичинекей кезимдечи. Анан мени жашоо ушул нерсеге алып келди. Мен ушул нерсени абдан сүйүп, ушул нерсени жашап келдим да. Анан бул жок өзүмдүн жашоомду мындай кызыксыз эсептеп улантып кете бердим да. Анан бара-бара чоң ансамблга айланып кетти да. Демек, буйруса 5-10 жылдан кийин Айнураны Береке бий тобунун жетекчисин биз депутат же министр катары көрсөк болот экен да. Балким президент. Жок, мурда ошентип ойлочумун, бирок азыркы кезде андай нерседен алыс эле болоюн деп ойлоп калдым да. Бирок эми көрөбүз, жашоо өзгөрүлөт эмеспи? Анан бизге жашоого болгон кызыгуубуз дагы өзгөрүп турат да. Анан мындай айта албайсың да. Айтсаңыздар, дагы эле сиздин бий тобуңузга башпагалы, бир күндө канча выступление болот? Эң көп дегенде. Эң көп выступлениелерди санаган деле эмеспиз, анткени мисалы бир жерде биз 10 бий билешибиз мүмкүн да. Бир жерде бир эле бий билешибиз мүмкүн. Бирок ошол эле убакта биз 10 жерге барып 10 бий билешибиз мүмкүн. Же бир күндө бир жерде 20 бий билешибиз мүмкүн да. Бир жерге барып концерт коюшубуз мүмкүн, 30 бий. Бир жерге барып бир эле бий билешибиз мүмкүн да. Анан мынтип эсептебейбиз да. Бирок сен башың аралашып кетпеди. Мен азыр бир жерге барып мисалы 50 бий бийлесе, бир жерге барып 1 бий бийлейт да. Экинчи жерге барып 60 бий бийлесе, ошентип 100гө чейин экен да, кыскасы. Мен ушинтип эле түшүндүм. Жок, биздики деген ансамбль чоң болгондуктан биз кыздарыбыз тең топко бөлүнөт да. Чоң негизги топ деп коебуз, анан кийин ортоңку тайпа группа деп коебуз. Кичинекей группа, анан биз бир убакта 3 топко 3 жакка бөлүп ийебиз кыздарды кээде. Кичинекей кыздарыбыз бир кичинекей балдардын атай сөмкасына барышы мүмкүн, Баластанга мисалы. Чоң кыздарыбыз бирөөнүн клипине түшүшү мүмкүн. Ошол убакта башка средний группа барып, бир тойлорго билеши мүмкүн. Бүт жакка жетишкенге аракет жасайбыз да. Келиңиз анда мындай кылабыз. Сизди бийчи катары билебиз, жетекчи катары билебиз. Балким бүгүн өзгөчөлүк кылып ырдап бересиз. Кече жакында MTV Music Awards'га барып Оскар алдыңыз, Ооба. Бериңиз, ырдап бериңиз. Жаңы жылга бир жакшы бизге маана тартылаңыз. Мен ырдап көргөн эмесмин да. Келиңиз, шоуңузду кесели. Кеттик. Кайсы ырды ырдайбыз? Элестеткиле. Жакшы да, өзгөчө. Элестетели. Мага күлгөнү жакты Айнура экен. Эмнени ырдайм? Жаңы жылды тосуп туралы.
знаю, Орусча ыр болобу, англисче болобу, кыргызча боло берет. Жок, сөздөрүн билсем, мындай ырлардын сөздөрүн даже билбейм да. Ырдап көргөн. Жаңы жыл болбосо да башка тууралуу ырдай бериңиз. Биз эң негизгиси бүгүн сизди ырдабасаңыз кетирбейбиз. Эмнеге? Ушундай. Алыңыз жетпей калат азыр. Болуңуз. Мен ордум, кыздарым ырдап бербейм да. Жок, Жок, өзүңүз ырдаңыз. Мен ырдай албайм да. Анда сиздер мени чогуу ырдайсыздар. Ооба, кайсы ырды ырдайбыз? Билбейм да вообще ырда. Тарындыкпы? Туулган күнүң менен деле билбесем. Сону ырдай турбайсызбы, караңыз. Туулган күнүң Менен. Кеттик. Бардык туулган күнү болуп аткан адамдарга ардайбыз. Ооба, кеттик. Кана? Туулган Бир, күн. азыр котур. 1, 2, 3. 1, 2, 3 кет. Туулган күн. Мен. Туулган күнүң менен. Туулган. Азамат. Жарайт. Анда мейли көрөлүчү кандай гана бүгүн бий менен келиптир. Анда азыр кичинекей бөбөктөрүңүздөн, эң кичинекей состав болуш керек. Жок, эң улуу эмес, орторок составда кыздарыбыз да. Ары эмес, жебер эмеспи? Жок, жакында ары болот деген группада. Жакшы, анда кеттик. Кыздарды сахнага алабыз. Анда сиздер үчүн Береке би ансамблі, дос болуңуздар. Аха. Асель, туулган күндү эмнерде салдык? Негизи азыр өзгөчө эфир болуп, түз эфирдин ушусу жакшы. Кандай гана өзгөчө эмоциялар, күлкүлөр, чынында бир нерсени жасалмаланып кыла албайсың да түз эфирде. Кара, канчалык мындай орусча айтканда искренность, Жаңы романтикага баш бербеш керек деп атпадың белең? Күлкүсү кара, сонун күлкү болду. Урматтуу эле көрүүчүлөр, кандай болсо дагы 31-декабрда туулган күн болгон сонун, ошондуктан улантабыз андан соң. Келиңиздер, азыр Береке би ансамблынан сиздерге сонун татынакай бий болсун. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Never gave up. I got it from my daddy. Daddy. I feel nice. You look nice. 널 보자마자 나 어머나 땡잡았어. Don't think twice. 이미 게임 끝났어. You be my curry. I'll be your rice. My name is PS1. 한국말로 박재상. 너의 변한 눈동자. 빠져서 헤엄치고파. 오빠 달린다. 꽉 붙잡아 only you. 나는 아름다운 아가. C의 동반자. Hold up, wait a minute. 지금부터 선수끼리 밤이 아까워. Turn up louder. 불타오르는 아름다운 그대여. How you like me now? 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 Hey, where'd you get that body from? Where'd you get that body from? Where'd you get that body from?
쳐다보는 거냐고 솔직히 너 그래 너 생판 처음 만난 너 왜 널 쳐다보는 거냐고 궁금해서 설레서 낯설어서 침착하게 서로 살살 알아볼겠나 오빠 차 핸들 살살 돌려볼겠나 모르는 게 약이야 객관식은 첫눈에 찍는 게 답이야 뜨거운 파이어 너의 맘 나의 맘 낯선 여자야